Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Ушу жаштар социологиясы тууралуу сөз уласак, мына биз сиздер менен өткөн лекциянын алкагында ушул жаштар социологиясынын тармактык илим катары калыптанышын, анан эң оболу ушу жаштар түшүнүүнүн концептуалдашуусун, башкача айтканда социологиялык өңүттөн илимий түрдө аныкталуу маселелерине токтолгонбуз. Мына бүгүн биз жаңы темага кайрылаардан мурда ушул өткөн лекциянын алкагында айрым ойлорго дагы бир аз токтоло кетсек. Биз сиздер менен күбө болгондой, ушул жаштар социологиясы 20-жылдын ичинде бир катар илимий көз караштардын алкагында өнүккөндүгүн байкадык. Бул адегенде эле ушу 20-жылдын башында ошол убактагы демек мындай илимий жагдайдын дагы өзгөчөлүгүнө байланыштуу ушу жаштар социологиясында психологиялык ыкмалар үстөмдүк кылганын көрдүк. Андан соң субмаданияттарды изилдөө ыкмасы колго алынса, ушу 60-70 жылдарды контрмаданият ыкмасы аны алмаштырып, ал эми 80-жылдардан баштап субмаданияттардын көп түрдүүлүгү деп аталып калган ыкмалар окумуштуулар тарабынан колдонулуп келгендигин биз баамдадык. Мына бүгүн ушул жаңы темабыздын аталышын белгилей кетсек, бул жаштар теориялары өнүгүү жолу жана 21 кылымдагы ушу жаштардын концептуалдашуусу, ушул алкактагы жаңы идеялар тууралуу сөз кылсак. Биз сиздер менен мына баштапкы лекциянын алкагында жаштар түшүнүүнүн илимий аныктоодогу бир катар маселелер орун алгандыгы тууралуу айтып өттүк. Бул биринчи кезекте алардын ушул тарыхый жана маданий контекстке байланыштуулугуна жараша келип чыгаарын түшүндүк. Чындыгында эле азыр биз дагы бир жолу белгилеп айтып койсок болот. Баардык тарыхый доорулор үчүн, баардык коомдор үчүн мүнөздүү болгон мындай универсалдуу түрдөгү жаштардын аныктамасын берүү азыр өтө бул кыйын маселе. Себеби жаштар социалдык феномен катары абдан көп түрдүү экен, көп кырдуу экен, көп деңгээлдүү экен. Андыктан жаштарды изилдөөдө дагы жалгыз эле ушул социология илиминин теориялык методологиялык аппараты эмес, башка илимдердин дагы жардамы керек болуп турат да. Мына ушул жаңы доордун демин сезген окумуштуулар ошол 20-кылымдын аягы, мына 21-кылымдын башында ошо жаштарды изилдеген комплекстүү илимдин керектиги тууралуу сөз кылып жатышат. Ал комплекстүү илимге ар кандай аталыштарды да берип келатышат. Мына биз өткөндө белгилегендей, бул ивенология, айрым адабиятта да ивентология деп жүрөт. Эң негизгиси демек ушул жаштарга карата да болгон көз караш, жаштарга карата болгон көз караштын илимий парадигмасы өзгөрүп бараткандыгын байкасак болот да мындан. Демек азыркы ушул жаңы доордун башында, жаңы кылымдын башында жаштарды концепт жана социалдык феномен катары комплекстүү түрдө кароо. Тагыраак айтканда, демек ушул жаштар социологиясынын алкагында жаштарды ушул жалаң эле социологиялык методдор менен эмес, башка илимдердин дагы усулдарын колдонуп, маселен ошол эле психология, мына демография жана айрыкча ушул акыркы мезгилде актуалдуу болуп жаткан биологиянын дагы усулдарын колдонуу мындай жемиштүү болот деген пикир калыптанып келе жатат. Эми биз ушул жаштар теориялоо тууралуу кеп кылсак, деги эле ушул жаштар теорияларынын калыптанышы, башкача айтканда жаштарды илимий өңүттө изилдөөнүн, илимий өңүттө талдоонун калыптанышы ушул 20-кылымдын ичинде мына мультидисциплинардуу мүнөзгө ээ болгон десек болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек жаштарды изилдөөдө жалаң эле ушул социологиянын эле эмес, ушул жаштар социологиянын алкагында ошондой эле башка дагы илимдердин бул жерде катышы ири болгондугун белгилесек болот. Бул бир. Экинчиден, ушул жаштар теорияларынын 20-кылымдын ичиндеги калыптанышында дагы бир өзгөчөлүктү белгилесек болот. Бул ушул илимий теориялардын мындай
төөркөчтөнүп, башкача айтканда циклдык мүнөздөнүшү. Биз ушул 20-жылдын ичинде жаштар теорияларынын калыптанышында төмөнкүдөй доорлорду бөлүп койсок болот да. Бул 1920-жылдар, 1960-жыл, анан 1980-жыл. Ошондой эле бул доорлоштурууга дагы бир тарыхый баскычты кошсок болот. Бул 1991-жылдан баштап азыркы мезгилге чейин, же болбосо биздин реалдуулугубузга жакындатып постсоветтик мезгил деп дагы атап койсок болот. Мынакей жаштар теорияларынын ушундай циклдык мүнөзгө ээ болушу эмнеге байланыштуу болду? Албетте биринчи кезекте ошол жаштар коомдун социалдык, коомдун алкагындагы, коомдун ичиндеги бир социалдык топ катары, коомдук системанын бир компоненти, маанилүү компоненти катары ошол тигил же бул тарыхый доордо орун алган жалпы коомдук, саясий, экономикалык жагдайга байланыштуу болгондугу менен түшүндүрсөк болот да. Маселен, эмне себептен ушул 20-жылдын башында, тагыраак айтканда, жана биз жогоруда белгилегендей 20-жылдары жаштарга карата болгон окумуштуулардын кызыгуусу артып, анан ушунун артынан анан бир катар теориялар иштелип чыкты. Себеби 20-жылдары биз эгерде мындай ошол тарыхка бир аз кыскача көз чаптырып көрсөк, биз ал жерден жаштар уюмдары, алгачкы жаштар уюмдары, дагы кошумчалай кетсек, мындай масштабтуу жаштар уюмдары пайда болгондугун көрөбүз. Бул маселен Англиядагы скауттар кыймылы, андан кийин ал скауттар кыймылы ушу Англиянын мамлекетинин чегинен чыгып, да глобалдык таасирге ээ болгонун байкайбыз. Бул Америка Кошмо Штаттарындагы ошондой окшош скауттар кыймылынын пайда болушу. Ошол скауттар кыймылынын моделинде мисалы Германияда ушул биз жана жогоруда белгилеп өткөн жылдары жаштар уюмдарынын келип чыкканын көрөбүз. Маселен, ошол эле фашисттик Германияда бул Гитлер Югент. Андан кийин Орусия империясында ушул белгилүү Октябрь революциясына чейин дагы скауттук кыймылдын дагы белгилүү бир деңгээлде өнүгүүгө ээ болгондугун байкасак болот. Андан кийин революциядан кийин, мисалы большевиктердин бийлиги орногондон кийин ушул скауттар кыймылынын моделинде бир катар жаштар уюмдар, балдар жана жаштар уюмдары түзүлгөндүгүн тарых тастыктап турат. Айта кетсек, мисалы пионерлер уюму ушул скауттар кыймылынын моделинде түзүлгөндүгүн белгилей кетсек болот. Демек, ушул 20-жылдын башында жаштар өз алдынча социалдык топ катары мындай институтташа баштагандыгын байкасак болот. Ошондой эле албетте бул тарыхый доордо башка дагы ири процесстер, тарыхый процесстер орун алган. Мисалы, ошол эле индустриализмдин күчөшү, урбанизация процесстеринин күчөшү. Бул өз кезегинде коомдун маанилүү институту болгон үй бүлөнүн кризисине алып келген. Демек, бул бүтүндөй тарбиялоо тутумундагы ири өзгөрүүлөргө алып келген. Ошондой эле ушул кылымдын башында массалык билим берүү тутумунун абдан тез темптер менен өнүгүп баштаганын байкасак болот да. Мына ушул жалпы ушул жылдары пайда болгон жалпы тарыхый жагдай жаштардын өз алдынча социалдык топ катары институтташуусуна өбөлгө түздү. Мына бул өз кезегинде биз жана башында белгилегендей окумуштуулардын көңүлүн буруп, анын негизинде илимий теориялар түзүлдү. Маселен, ушул жылдары кийинки убактарда классикалык теориялар катары эсептелип калган. Мисалы, Карл Мангеймдин теориясын айтсак болот, муундар тууралуу теориясын. Бирок биз бул теориянын маани-маңызы жана табияты тууралуу биз бул лекцияны эмес, кийинки лекциянын алкагында дагы айтабыз. Ошол Карл Мангеймдин катарында мисалы америкалык антрополог жана социолог Маргарет Мид дагы турат. Маргарет Миддин теориясына дагы биз кененирээк кийинки сабактын алкагында токтолобуз. Бирок азыр биз бир нерсени белгилей кетсек. Маселен, мына ушул Маргарет Миддин маданий трансмиссия тууралуу теориясы ушул
кылымдын башында иштелип чыккандыгы менен ошол 20-чы жылдын экинчи жарымында өзгөчө актуалдашкандыгын байкасак болот да. Тагыраак айтканда 1960 жылдары башталып дээрлик 70 жылдарга чейин буркан шаркан түшүп турган ошол жаштардын жана митингдери, бул жаштар социологиясына жаштардын көтөрүлүшү, жаштардын революциясы, аң сезимдер революциясы деген ат менен белгилүү болуп калды. Мына ошол жаштар арасында пайда болгон жаңы процесстерди түшүндүрүүдө ушу Маргарет Мидтин кылымдын башында иштеп чыккан теориясы кайрадан актуалдашып, анын айрым жоболору ошол жаңы процесстердин табиятын түшүндүрүүдө колдонулган. Маселен, Маргарет Мидтин теориясын бир аз азыр биз кандайдыр бир деңгээлде анонс кылып, айрым бир жоболоруна токтоло кетсек. Маселен, Мид ошол жергиликтүү калктарды, тагыраак айтканда аборигендерди, өзгөчө ушул Тынч океандын аралдарында жашап калган, изоляцияланган адамдардын коомчулуктарын изилдеп көрүп, ал жерден бир мыйзам ченемдүүлүктөрдү байкаган. Андан кийин ошол бул окумушту өзүнүн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын заманбап урбандашып жаткан коомдор менен салыштырып көрүп, төмөнкүдөй бир мыйзам ченемдүүлүктөрдү байкаган. Биз ал 3 негизги мыйзам ченемдүүлүккө белгилеп кетсек болот. Бул мыйзам ченемдүүлүктөр ошо маданияттын, тагыраак айтканда социалдык нормалардын, ченемдердин, баалуулуктар тутумунун, салт санаанын, үрп адаттардын деги эле ошол моментте, ошол тарыхый доордо үстөмдүк кылган маданий контексттин улуу муундан жаш муунга өткөрүлүп берилишиндеги мыйзам ченемдүүлүктөр деп айтсак болот. Маргарет Мид постфигуративдик, кофигуративдик жана префигуративдик маданий трансмиссиянын белгилеген. Маселен, постфигуративдик маданияттар, маданий трансмиссия, демек маданиятты өткөрүп берүү орун алган коомдордо жаштар негизинен улуу муундан тарбия алып, улуу муундун моделинде калыптанат экен. Башкача айтканда, жаштар дээрлик толугу менен улуу муунда, демек өздөрүнүн ата энесинин маданий нормаларын, баалуулуктар тутумунун өздөрүнө өткөрүп алат экен. Мындай коомдордо эреже катары улуу муун менен жаш муундун ортосундагы конфликт, түшүнбөстүк маселелери дээрлик келип чыкпайт. Ал эми ушу маданий трансмиссиянын кийинки тибинде, тагыраак айтканда, бул кофигуративдик тибинде жалпы коомдо орногон жаңы пайда болгон жагдайларга байланыштуу. Ал эми бул жаңы пайда болгон жагдайларды Маргарет Мид негизинен индустриализацияга байланыштырып атат. Мында жаштар мурдагыдай эле ата энесинен, башкача айтканда улуу муундан толугу менен жана маданий нормаларды өткөрө албайт экен, маданий коддорду, символдорду өткөрө албайт экен. Албетте бул жерде белгилүү бир деңгээлде жанагы постфигуративдик маданий трансмиссияда орун алган механизм иштейт, бирок ошону менен катар эле жаңы механизмдер пайда болот экен. Мисалы, жаштар өздөрүнүн ата энеси менен катар эле башка дагы өздөрүнүн тең туштарын, бул англисче peer groups деп коебуз, өздөрүнүн тең туштарынын, демек баягы кийинчерээк жаштар социологиясында субмаданияттар деген аталышка ээ болгон атайын топтор аркылуу дагы ушу социалдашуу процессин ишке ашырат экен. Башкача айтканда, ошол эле өзүнүн короосунда чогуу ойногон тең туштарынан, тең туштары аркылуу дагы ушу маданий нормаларды өздөштүрөт экен. Ал эми кийинки маданий трансмиссиянын тиби бул префигуративдик маданий трансмиссия деп аталып атат. Мындай механизмдин алкагында эми жаштарга улуу муундун тажрыйбасы жетишсиз болуп калат экен. Демек, коомдо ушундай бир жагдай орун алып калат экен. Бул албетте алыскы келечек тууралуу кеп болуп атат. Маргарет Мид ушул теориясын иштеп чыгып атканда ушул алыскы келечек тууралуу ой жүгүрткөн биринчи кезекте. Ал эми ушул Маргарет Мидтин убагындагы алыскы келечек мына азыр биздин чындыгыбызга айланып келатат. Анда бул префигуративдик маданий трансмиссияны алкагында жаштар эми тескерисинче жаш муундан улуу муун ушу айрым жаңы иштелип чыккан инновациялык маданий ченемдерди, маданий көрүнүштөрдү, керек болчу болсо ушу баалуулуктарды ала баштайт экен.
Башкача айтканда, улуу муунду неме жаш муунду тарбиялоого, мурункудай жаш муунга баягы иштелип чыккан социалдык нормаларды жөн эле өткөрүп, механикалык түрдө өткөрүп берип коюу мүмкүн эмес болуп калат экен. Биз бул теория тууралуу кененирээк кийинки лекцияда токтолобуз. Азыр болсо ушул менен чектелип, ушул жаштар теорияларынын өнүгүү жолун андан ары уласак. Мына жаштар теорияларын иштелип чыгышына, мурдагы көз караштарын жаңыланып, ал эми айрым учурларда дээрлик жаңы инновациялык теориялардын иштелип чыгышына түрткү берген, мындайча айтканда импульс берген дагы бир тарыхый доор бул 1960-жылдар. Бул учурда резонанстуу окуялар келип чыкты. Мисалы, европалык мамлекеттер дээрлик өзүнүн кучагына алган. Андан кийин бул кубулуштар ошол мамлекеттердин чегинен чыгып, өзүнүн тагарак айтканда глобалдык таасирге ээ болуп, мисалы Америка Кошмо Штаттарында дагы бул ири резонанска, коомдук резонанска ээ болгонун мына социологиянын тарыхы тастыктап отурат. Бул учурда муундардын конфликти, контркультура теориясы, ошондой эле субмаданияттардын жаңы модификацияланган теориялары иштелип чыкты. Биз кийинки лекциянын алкагында дагы ушул кийинки тагарак айтканда келечекте боло турган лекциялардын алкагында ушул субкультуралар жана контркультура тууралуу сөзүбүздү тереңдетип, биз мындай деталдуу талдоону ишке ашырабыз. Азыр болсо ушул менен чектелип турсак максатка ылайыктуу болот. Ушул 1960-жылдар аралыгында эмне себептен ушул жаштар теорияларында ушундай жаңы жаштар теорияларын иштелип чыгышына жаңы импульс берилди? Себеби ушул жылдарга чейин ал эми биз жогоруда айткандай, ошондой эле биринчи лекциянын алкагында айткандай, жаштар социологиясы албетте бул ири жалпы социологиянын алкагында ишмердүүлүгүн алып барган, атайын адистешкен илимий тармак деп белгилеген эмес. Мына ушул нерсени эске алганда дагы албетте жаштар социологиясы жаштар феноменин изилдөөдө жалпы социологиянын алкагында орун алган илимий усулдарды колдонуп келген. Биринчи кезекте бул түзүмдүк милдеттик парадигмага байланыштуу. Демек, жаштар социологиясынын 60-жылдарга чейинки негизги усулдук аппаратынын өзөгүн бул түзүмдүк милдеттик парадигма түзгөн десек болот. Бирок түзүмдүк милдеттик парадигма абдан оор кризиске кабылды. 60-жылдары келип чыккан жанакы жаштар революциясы деген аталышка ээ болуп калган кубулуштар, жоксо жаштардын ошо мамлекеттик институттарга, жалпы эле мамлекеттик институттар системасына каршы чыгышы, ошондой эле бул көрүнүштөрдүн перманенттик мүнөзгө ээ болуп калышы, жоксо ушул дээрлик 10 жыл бою мындай өзүнүн активдүүлүгүн, интенсивдүүлүгүн жоготпой ушул процесстердин орун алышы, анан албетте эң маанилүүсү ушул буга чейинки эффективдүү иштеп келген түзүмдүк милдеттик парадигманын ушул жаңы келип чыккан көрүнүштөрдү түшүндүрө албай калуусу мындай теориялык кризисти жаратты. Ал эми бул теориялык кризис өз кезегинде ушул социологдорду, жаштарды изилдөөчү юнологдорду жаңы усулдарды, жаңы илимий көз караштарды иштеп чыгууга түрттү. Мына ошентип ушул 60-жылдарда биз эгерде мындай бир сөз менен айта турган болсок, жаңы жаштар теорияларын иштелип чыгышына жаңы импульс берилди.